Билнас, мен да биринчи жолу катышышым. Мына ушундай жакшы тегеректеги адамдарга жолуктурганга, ызатканга, жолуктурганга Аллага чексиз шүгүр айтам. Анан бул биз кичине динди кармамыш болуп, чала учук ар жерден чарып чапчып бир илимдерди алып атып, мен буну неме деп ойлочумун да. Ширик деп ойлойт элем. Анан бул негизинен ошол адамзатты жан дүйнөсүн тазалап бир адам болуп жаратканга пайгамбар канчалаган убакыттарды кетирген, ал мээнеттери текке кетпептир деп мен аябай сүйүнүп отурам. Ушундай артынан бир адамдарды тазартыш үчүн бизди бейишке жетелеп алып бара турган бир урпактар чыгып атканын, анын ичинен Кыргызстандан да биздин кызыбыз чыгып атканын аябай сүйүнүп сага ыраазычылык билдирем. Ызаткан бул ширик эмес экен, мен Алланы таануу деп түшүндүм. Алланы бул жакындан тааныйт экенбиз. Ошол бул сабактарды мынтип аралап листать этип көрүп алып эле ошо ата энеге таарынуу, апага таарынуу десе эле мен таң калчу элем. Төрөп чоңойтуп койгон ата энеге кантип таарынат депчи. Анан биз ошолор немеде кала берет турбайбы? Сиңип, анан ошону менен биз атага таарынып, энеге таарынып кетип калчу экенбиз. Шүгүр ата энени кечирип, аны сүйгөнгө бир үйрөткөн бир сонун илим экен. Буюрса мен дагы муну алганга ниет кылып атам. Ушундай илимдерди насип кылганга аябай шүгүрчүлүк келтирем. Силердей адамдарга, ушундай балнадагы адамдарга кошулганыма ыраазымын. Бүгүнкү алган илимдердин